Саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн. Салам достор, баардыгыңыздар менен кайрадан амандашам. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Бүгүнкү подкастта биз кесип жана мен деген теманын тегерегинде сөз кылалы деп турабыз. Конкреттүү түрдө айтсам, бүгүн туура кесип, жакшы кесип тандоого сонун кеңештерди угасыздар, ошондуктан алыстабаңыздар. Ал эми бүгүнкү биздин эфирдин коногу журналист, психолог Шералиева Светлана. Саламатсызбы? Саламатчылык, саламатсыңарбы, урматтуу катталуучулар? Биз менен аягына чейин болуңуздар. Светлана эжем, мен сизди мисалы көбүнчө баягы бир жерде окуп, чыгып, кол алдыңыздан сабак алгандыктан журналист катары таанып келем. Сиздин психолог катары кайрадан психолог болушуңуз үчүн, переквалификация болуш үчүн эмне түрткү берди? Мага кызык болот ошол нерсе. Эми бекеринен айтпайт да, психологдордун көбү өздөрү кайсы бир эмелерден өткөн, кайсы бир сыноолордон өткөн, кайсы бир чоң жашоодогу эми ушу сыноо деп эле айтсак туура го дейм. Ошондой нерселер мага таасир этти. Биринчиден баягы психологияда эме деген түшүнүк бар да, орто жаштын кризиси деген. Илгери 40 жашта болчу экен, азыр 30 жашта, 28 жашта орто жаштын кризиси эртерээк башталып атат. Өспүрүмдөр дагы 8 жаштан баштап өспүрүм деп эсептесек болот да. Себеби азыр убакыт тезирээк өнүккөн үчүн, маалыматтык техникалар, технологиялар эртерээк өнүккөн үчүн эртерээк болуп атат да ошол нерселер. Меники ошо ооба биринчи журналист болуп иштеп жүрдүм, андан кийин вузда сабак берип жүрдүм жогорку окуу жайында. Андан кийин бир 30дан ашканда баягы жашоомдо кайсы бир сыноолор боло баштады, орто жаштын кризисине дуушар болдум. Анан ошол учурда ойлоно баштадым. Биринчиден ушул азыркы иштеген кесибим, жасап аткан жумушум мага жагабы десем, көп учурда жакпайт экен. Көп учурда баягы чындыгында баягы эми орусча удовлетворение деп коет, кыргызча канааттандыра албай, ооба. Кайсы бир ичимде мындай бир бош нерсе болгондой эле сезиле берчү да. Анан ошол учурда психологко кайрылдым, бир сыйра жеке терапиядан өттүм, андан аркы баягы гештальт терапия, анан дагы эмне деп эле ошентип кызыгып эле ошо менен уланып кетти. Азыркы учурда өзүмдү эксперт катары, практикалык психолог катары жаңы кесипке ээ болдум десем туура болот да. Себеби азыр ойлосом, билинбей эле 8 жыл өтүп кетиптир. 8 жылдан бери ошо психология менен кызыгып, дагы деле окуп жүрөмүн да. Дагы деле баягы психологияда ар кандай тармактары бөлүнүп кетет да. Ошолорду дагы деле окуп жүрөм. Мисалычы, адамда жанагы профессионалдык жактан выгорание деп коет эмеспи, орус тилиндечи, ошол нерсе адам кайра башка кесип тандашына түрткү бериши мүмкүнбү? Кээде түрткү бериши мүмкүн. Ал баягы жеке контекстке көз каранды да. Кээ бир адамдардыкы чынында эле баягы жумушунан жанагындай көңүлү калса, эгер чындыгында эле ал каалабаган кесип болсо, мүмкүн жаш кезинде баягы ата энени угуп, же туугандарды угуп, же башкаларды карап туурап мүмкүн тандап алган, чындыгында мүмкүн анын жөндөмү, кызыкчылыгы, таланты башка нерседе. Ошондо ооба түрткү болушу мүмкүн. Бирок баягы эмоционалдык выгорание деп коет, ошол нерсеге баарыбыз эле дуушар этебиз. Себеби ал көп учурда баягы эс алуу менен иштөөнү, туура айкалышууну туура кылганды үйрөнүшүбүз керек да. Себеби көп учурда биз иштеп жүрө беребиз, эс албай. Анан бир учурда баягы физикалык жактан да, менталдык жактан дагы чарчап, ошондо ошол нерсе болушу мүмкүн да. Ошо бүгүн азыркы темада ошол кесип жана мен дегенде, ошо кантип туура кесип тандаш керек? Негизги бир адамдар кое турган биздин мүмкүн артыкчылыктарыбыз, приоритеттерибиз, мүмкүн эмнени эске алышыбыз керек? Кайсы баалуулуктарды эске алышыбыз керек? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Эң негизги баалуулук бизге мен бактылуумун деген нерсени эмне берет? Бул биздин каалоолорубуз. Ошондуктан биринчи учурда ошо каалоону эске алыш керек. Мен эмнени каалап атам? Экинчиден, баягы биз бактылуу болуш үчүн ошол нерсени каалагандан тышкары, көп учурда каалап жүрө беришибиз мүмкүн, бирок ошо каалаган менен катар кандайдыр бир кадамдарды да жасашыбыз керек да, реалдуу. Ошол кадамдарды жасап көрүш керек. Себеби мага деле көп учурда директке, инстаграмга жазышат. Мен мынча жашка чыгып калдым, бирок дагы деле билбейм мага эмне жагарын депчи. Анан мындай сураштырып көрсөң, айтат бул нерсе жагат деп. Сен аракет кылып ошону жасап көрдүң белең десең, жок дешет да көп учурда. Эң биринчи баягы психологдор кеңеш бербейт деп коет.
бирок баары бир баягы рекомендация катары ошол каалооңорду кадамдар менен, реалдуу кадамдар менен иш жүзүнө ашырып аракет кылып көргүлө. Эгер болбой калса деле эч нерсе болбойт, себеби баары бир тажрыйба алдыңар. Силер сөзсүз ичиңерден кайсы бир жаңы тажрыйбаны алып, аны кийинки кадамда колдонсоңор болот да. Биз көп учурда бизди эмне токтотот, эмне себептен ошол адамдар баягы эмнени кааларымды билбейм, бирок кадам жасаган жокмун дешет, себеби коркуу сезим кармап турат да. Баягы коркуу сезим кайсы коркуулар болушу мүмкүн? Биринчиси баягы ката кылып алам, же элдерге шылдың болуп калам, же болбосо кээ бир учурда ал нерсе болуп калса эмне болот деген да коркуу бар экен да. Себеби биз ошол нерседен да коркот экенбиз. Ошондуктан ошол коркууларды баягы реалдуу карап, коркуу аркылуу кете бериш керек да. Көп учурда ойлойбуз баягы биринчи коркууну иштеп чыгыш керек, анан мен кадам жасайм депчи. Жок, ошол коркуу аркылуу эле кете бериш керек. Ооба мен коркуп атам, ооба мени шылдыңдашы мүмкүн, ооба мүмкүн ката болуп калышы мүмкүн, бирок мен баары бир жасап көрөм, мен өзүмдүн каалоомду ишке ашырып көрөм деп аракет кыла бериш керек да. Түшүнүп атам, бул нерсени айтуу жеңил, баягы иш жүзүнө келгенде кыйыныраак. Эң негизгиси ошол каалооңорду биринчи орунга койгонго аракет кылыш керек, себеби адам эмне менен бактылуу? Ошол каалоо менен. Каалоо менен. Демек, кеңешти өтүнбөй, кесип тандоодо биринчи кезекте сен эмнени каалап жатасың? Эң эле маанилүүсү ошол нерсе. Эң эле маанилүүсү ошол нерсе, себеби азыр дагы бир немени эстеп кеттим. Бир кыз келди, 32 жашта экен. Стоматологияны окугам. Эми баягы медакадемияда аябай көп жыл окушат го, 8-9 жыл окушат. Ошончо жыл бою окуптур. Анан бүткөндөн кийин баягы ага чейин деле практикага барып жүргөндө деле көңүлүм өтө чапчы эмес дейт. Андан кийин бүткөндөн кийин баягы иштеп аракет кылдым дейт, иштеп көрдүм дейт, бирок такыр жакпай койду дейт. А сага эмне жагат, эмнени каалайсың десем, мен аябай ырдаганды жакшы көрөм. Бирок биздин үй бүлөдө ырдагандарды жаман көрүшөт, артисттер баягы көп. Эми азыр артисттер жакшы эле тыйын таап калышты, бирок баары бир баягы артисттер жеңил ойлуу болот, анан мындай болот деген ар кандай бир стереотиптер бар го. Анын үй бүлөсүндө ошондой стереотиптер бар экен. Ошондуктан мен азыр ортодо чайналып жүрөм дейт да. Же стоматолог болуп иштей албайм дейт, же ырчы болуп кете албайт. Же ырчы болуп кете албайм дейт. Анан орто жолдо чайналып атам деп ошо атайы консультацияга келиптир да. Ошондой учурлар абдан көп. Мен дагы сурагым келип атат, мисалы кесип бул эмне да? Биз көбүнчө баягы кесип дегенде 5 жыл, 6 жыл, 8 жыл, 9 жылга чейин университетке берип жогорку окуу жайынан диплом алгандай мына мен кесиптин ээси болдум дейбиз го. Чындыгын айтканда кесип эмне бул? Кесип эгер мындай терең маанисин карасак, бул биздин миссиябыз да. Бул дүйнөгө, бул жашоого эмнеге келдик? Кайсы миссияны аткарганга келдик? Кандай баалуулуктарым бар? Көп учурда биз бул дагы баалуу нерсе, мен кандай польза кыргызча андай болуп калат. Кандай пайда коомго алып келе алам, адамдарга, негизи эле дүйнө жүзүнө кандай пайда алып келе алам деген ичибизде ал суроо баары бир бар. Баары бир биз ошол нерсе үчүн келебиз да бул жашоого. Ошондуктан эгер терең маанисин карасак, кесип бул биздин миссиябыз. Мен эмне кылышым керек? Эмне кылышым керек, эмнени каалайм, кантип пайда алып келе алам. Рахмат. Биздин бул саатыбыздагы мүнөттөрүбүз да соңуна чыгып калды. Биз бардык катталуучуларыбызды кийинки подкастка да чакырабыз. Көбүнчө баягы мындай бар да, мен дарыгер болгум келген, бирок дарыгер болбой мугалим болуп калдым. Анткени ата-энем айткан. Эми мен өзүмдү жашоомдо ийгиликсиз сезем деген да нерсе бар, Анан биз кесипти бактылуулук менен, кесипти акча менен айкалыштырып келебиз. Келиңиздер анда биз кийинки подкастта баарыңыздар менен чогуу негизи ийгиликсиз адам бул кандай адам? Ошол жөнүндө сөз кылабыз. Ошондуктан алыстабаңыздар. Бүгүнкү коногубузга дагы терең ыраазычылык айтам. Чоң рахмат сизге. Достор, алыстабаңыздар. Бул саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн.